Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскачаныз. Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун идеологиясын пропагандалап, жаштар арасында террордук мүнөздөгү фото жана видео материалдарды жайылтуу менен алектенген радикалдык топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп, 15 киши кармалды. Аймактык реформа парламентте колдоо тапты. Бул долбоор өлкө экономикасынын өсүшүн жана аймактардын өнүгүшүн көздөйт. Министрлер кабинети аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана жетим балдардын жайкы эс алуусун уюштурууга бөлүнгөн каражаттын көлөмүн көбөйттү. Бул жылы мусулмандар Курман айтты 16-июлда белгилешет жана айт намазы мечиттерде окулат. Курман айт эс алуу күнүнө туш келгендиктен кыргызстандыктар 3 күн эс алат. Президент Садыр Жапаров бүгін 14-июнда Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченконы анын дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Жапаров элчинин иши Кыргызстандагы маанилүү тарыхый өзгөрүүлөргө, саясий, экономикалык жана маданий чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелердин сапаттык өнүгүүсүнө туура келгенин белгилеген. Президент эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы жигердүү кызматташуусунун жыйынтыгы республика боюнча 9 мектептен курулушу, Кыргыз-Россия Славян университет ишени реформалоо процессинин башталышы, Каракол шаарындагы ММОнун филиалынын ачылышы жана ийгиликтүү ишке ашырылган чет өлкөдө орус мугалими программасы болгонун белгиледи. Жапаров эки тараптуу кызматташуунун соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана аскердик техникалык кызматтарында да ушундай эле ийгиликтер болгонун айтты. Өз кезегинде Удовиченко ишин жогору баалаганы үчүн Жапаровго ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жыйынтыгына канааттанганын белгиледи. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Николай Удовиченконы эки өлкөнүн ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлады. Эми республика боюнча бир катар калктуу конуштар жана айылдар биригет. Мындай реформа мамлекет башчы Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген. Буга байланыштуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин биринчи окуусунда колдоо тапты. Жыйында сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган мыйзам долбоору мамлекеттин экономикалык өсүшүн камсыздоо жана региондордун башкаруу системасын ыкчамдатаарын белгилесе, эл өкүлдөрү аны ишке ашыруудагы бир катар маселелерди билдиришти. Эми бул реформадагы кандай пайда берет, анын артыкчылыктары кандай? Кийинки материалда сөз болот. Өкмөттү эле күтүп турбагыла. Токтомдун аткарылышы канчалык мыйзамдуу? Чындыгында токтомго туура эмес даярдалган. Айыл аймактарды бириктирүү демилгеси колдоого алынып, кечээ парламент биринчи окууда жактырды. Мындай реформанын максаты калктын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түзүү, жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү, ошондой эле чечимдерди ыкчам кабыл алуу, жергиликтүү бийликтин ишмердеген коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу жана башкалар белгиленүүдө. Учурда административдик аймактык реформанын алкагында айыл аймактардын саны 452ден 235ке чейин кыскарган. Эки облустун деңгээли Кара Балта жана Кант шаарлары пайда болгон. 452 муниципалитет айыл аймактар болсо мурун азыр 235 болду жана 8696 муниципалдык кызматкерден бүгүн 4768 кызматкер калып жатат. АТРдин дагы бир максаты бул жакырчылыкты каршы активдүү, дараметтүү жардамдарды көрсөтүү. 2022 жылы биз сиздерге отчет бергенбиз, 111 000 үй бүлөгүнү биз санариптик аймакка киргизе алдык. Аталган реформанын алкагында бир топ маселелер бар экени да маалым. Мыйзамды талкуулоо учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор көтөрүлүп, эл өкүлү Дастан Бекешев өлкөнүн ири шаарларынын башкы пландарын жана башка шаар куруу документтерин даярдоо маселелерин тактаса, депутат Бактыбек Чойбеков административдик аймактык реформанын алкагында кийинки этаптарды ишке ашыруу маселелерине токтолду. Андан тышкары депутат Исхак Масалиев жалпы административдик аймактык реформа активдүү жүргүзүлүп жатканын айтып, каралып жаткан мыйзам
долбоору кечигип киргизилгенин сындады. Уже ишке ашырылды. Айлык өкмөттөр жоюлду. Кызматтан кетишти, жаңы кишилер дайындалды. Айлык кетип баратат. Мыйзам кабыл алынган эмес. Бир аз мындай кынтыксыз эмес болуп калды да. Мен ошол сын пикирди айткам да. Убагында кылсак, эч ким каршылыгы жок. Мен деле колдогонго даярмын. Балким айрым жерлерде талаш болушу мүмкүн. Элибиз түшүнбөй калышы мүмкүн. Биз дайыл өкмөткө кошпогула, тигиден бөлбөгүлө дегенде сөздөр болушу мүмкүн. Ал көпчүлүк учурда түшүнбөстүктөн болот да. Дагы бир катар депутаттар тарабынан дагы аймактардагы кылмыштуулук менен күрөш ар бир айылда бирден айылбашчы болушун, кызматка тажрыйбалуу билимдүүлөрдү дайындоо, чарбалык маселелер, жергиликтүү шайлоолор, инвестиция тартуу жана башка бир топ сунуштар ортого салынды. Бирок башка маселе бар, санариптик сабаттуулук деген. Билбегендер бар, карыгандар бар. Жашы бирок 60-тан өтүп калгандар бар. Ушуларга да бир мүмкүнчүлүк берсек болобу, балким 70ке чейин деле иштесе болобу. 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион кээ бир айыл өкмөттөрдө анан уялбай өкмөттөн акча сурайт. Көпчүлүккө маалым болгондой, өлкө аймагында өзүн-өзү каржылай албаган дотациядагы аймактардын саны көп. Мындан улам бул реформа аймактардын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк жараткан мыйзам катары бааланууда. Реформаны ушундай ылдамдатууга болгон аракетти биз кубатташыбыз керек. Башка маселе мына кичине жогорку кеңеште дагы ошо мыйзам талкуулап атканда абдан чоң баягы пикирлер айтылбадыбы? Башка маселе адам субъективдүү фактор болбош керек да. Ким билеги күчтүү болсо айылын сактап калганга аракет кылып аткандар болуп атыптыр. Анан көрүп атпайбыз, аралашып эле жүрөбүз. Ошондуктан бул жерде абдан катуу саясат болуш керек. Аны менен катар айыл кыштактарга адамдардын ысымдарын ыйгаруудан алыс болуу сунушу да берилди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бул тууралуу аталган мыйзамды талкуулоо учурунда маалымдады. Мына Аксы районунда бардык айыл өкмөттөрдү биз адам атынан кетип жер суунун атынан атадык. Сары Челек, Каракамыш, Коштөбө, Үч Коргоодо эч нааразычылык жок. Бардык жерде. Ошон үчүн кайсы жерде адам менен атаган жерде ызгычуу көп. Биздин кыргыздын атактуу, татыктуу уул кыздарыбыз көп экен, бирок баарына жетпейт экен ат. Ошон үчүн эң башкысы ушу айыл жерлерин ушу адам атынан жер суунун атынан эле өтсөк, тарыхыяттарын сактап калсак жакшы болмок. Мисалы үчүн Түз жылга деген айыл бар. Бөрү көрбөс деген айылдар бар бизде. Төшөк салбас деген айылдар бар. Ал ошол тиги жердин географиялык өзгөчөлүгүн эске алып, узун жылга деп айтылып атпайбы? Ошо абарларга бир кишинин атын коюп алып, анан кийин ал жерде талаш тарыш болуп, трайбализмди күчөтүүнүн эмне кереги бар? Белгилесек, аймактарды эрелештирүү мыйзам долбоору өлкө президенти тарабынан демилгеленген. Реформанын алкагында айыл аймактарынын саны 452ден 235ке чейин кыскарганы маалым. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Бишкек. Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун так маршруту белгилүү болду. 6-июнда кол коюлган макулдашууда жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян маршруту боюнча салынары айтылат. Долбоордун Кыргызстандын аймагындагы бөлүгүн ишке ашыруу үчүн биргелешкен долбоордо компания түзүлөт. Анда үлүштөр төмөнгүдөй. Кытай темир жолу 51%, Кыргыз темир жолу 24,5%, Өзбекстан темир жолдору 24,5% болуп бөлүндү. Тараптар жолдон Кыргызстанда салына турчу бөлүгү боюнча жоопкерчиликти Кытайга жүктөдү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу макулдашуусуна ылайык Кыргыз тарап өз аймагындагы темир жол курулушунда коопсуздукту камсыздоого, жол тилкесиндеги тарыхый эстеликтер менен аялдарды башка жака өз эсебинен көчүрүү милдетин алат. Кыргызстан өз аймагында темир жол курулуучу тилкелерди даярдоо, жергиликтүү курулуш материалдарын колдонуу, суу, электр менен камсыздоого, темир жол курууга иштөөчү кытайлык жана өзбекстандык жумушчуларды уруксат кагаздарын алуудан бошотууга милдеттендирилген. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигине аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын, майыптыгы бар балдардын, камкорчулукка жана көзөмөлгө алынган балдардын, багып алуучу үй бүлөдөгү балдардын, ата-энеси жок балдардын жана тарбиянын өзгөчө шарттарына муктаж оорулуу балдардын, ошондой эле турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдардын жайкы мезгилде эс алуусу боюнча иштерди уюштуруу тапшырылды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Балдардын жайкы эс алуусун уюштурууга 15 миллион сом бөлүнөт. Буга чейин бул максаттарга жыл сайын 5 миллион сом бөлүнүп келген. Жыл сайын балдар алтын балалык реабилитациялык борборуна жөнөтүлөт.
Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун идеологиясын активдүү үгүттөгөн жашыруун радикалдык топтун ишмердүүлүгү аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматка караганда Бишкекте жана өлкөнүн башка аймактарында жалпысынан 15 адам кармалды. Алардын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, көп сандагы диний адабияттар алынып, алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Топтун лидерлеринин бирин Ооганстандан келген Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун мүчөсү социалдык тармактан алыстан жалдап, аны көрсөтмөсүн аткарып, башка талапкерлерин тартууга аракет кылган. Алдын ала маалыматтар боюнча таратылып жаткан фото жана видео материалдарда халифат террористтик аракеттерге ачык чакыруу, улуттук, расалык, этностук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу жана конституциялык түзүлүштү бузуу менен конституциялык түзүлүштү кулатуу белгилери камтылган. Мындан тышкары ок атуучу куралдарды колдонуу жана колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү жасоо боюнча окуу роликтери тартылгандыгы аныкталды. Кармалган 4 адам Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына киргизилип, бул топтун башка мүчөлөрүн жана шериктерин аныктоо боюнча комплекстүү тергөө иш-чаралары улантылууда. Камчыбек Ташиев Кара Суу районуна караштуу Ынтымак айыл аймагындагы Жаңы Арык айылында жайгашкан Совет доорунда курулушчулар лагери жана курулушчулар гаражы болуп турган жалпы аянты 15 гектардан ашуун жер тилкесин толугу менен мамлекетке кайтарып алууну жергиликтүү бийликке милдеттендирди. Аталган аймактарга мектеп, балдар бакчасы, стадион, спорт комплекси жана башка жергиликтүүлөр үчүн керектүү объектилер курулат. Тийиштүү планды даярдоо үчүн Камчыбек Ташиев акимине 2 ай мөөнөт берди. Максат барбы жокпу? Максат бул Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Арык айылындагы тургундардын кайрылуусуна ылайык аймактагы каралбай калган мурда Совет доорунда курулушчулардын лагери болуп турган 11 гектар жер тилкесине барып, жерди толугу менен мамлекетке алуу жана жергиликтүүлөргө зарыл болгон социалдык объектилерди куруу иштерин жүргүзүү тапшырмасын берди. Бул жерде азыр элдердин суроо сунуштары боюнча биринчи ошол футбольный поле салсак болот да. Анан бул жерде зданиялар бар экен, ушул зданиялардын бардыгын бала бакчага жакын тарада колдонсак болот да. 4 корпус салынып тур да бул жердечи. Могу корпустар бар. Могу корпустар. Аларды колдонсо болобу, болбойбу? Колдонсо болот. Азыр мен мен Тамек заводунун директорумун Азым Бубаков. Бул өзү 92-жылы приватташтырма болгон. Ош облстройдон Тамек завод сатылган экен. 21 гектар суммасы бар. Анан ошондо баланска кирип акциянын эмесине киргизген, баланс. Акцияга отуруп калган. 40% мамлекеттик. Туура. Ошойдон биздин баланста турат. Каражат жок. Мамлекеттик 60% силердики. Элдик. Жергиликтүү акционер иштеген рабочийлар. Канча гектар? 10 гектар 56 соток. 10 гектар. Сен аким катары иштесе айта албай атасың. Бул жерге эмне максаты бар? Мектеп курасыңарбы, садик курасыңарбы, эмне кыласыңар, эмне максат бар? Максат барбы жокпу? Максат бул бул жерде сиз ким болуңуз? мен илгери айыл өкмөтү болуп иштегенмин, азыр Сабайда айыл өкмөтүнүн мест ушу жергиликтүүмүн да. Бул жерде биз парковый зона кылсак деген бир оюбуз бар. Ошо 10 гектар 56 ичинде. Андан кийин ушу эме футбольный стадиондорду курсак, бул жерде бассейндер болгон, летний немелердикичи. Кийин биз мындай кылайлы, андачы мен түшүндүм. Анда мындай кылайлы. 10 гектар канча дедиңиз? 56 соток. 10 гектар. жер ничейный азыр. 10 гектар экен. Азыр ушунун баардыгын юридикалык жагын карап чыккыла. Кимдики болсо дагы, заводдук болобу, башка жактык болобу, баарын карап туруп, жергиликтүү бийлик органдарына, то есть айыл өкмөткө өткүзүп берик. Өкмөт башчысы. Өкмөт башчысы кел. Ана өкмөткө өткүзүп берик. Муниципальный жери болсун, жерчи. Биринчиден. Так. Муниципальный жер биринчи. Так. Экинчиден бул жерге акимге уже тапшырма, ушул жерди кандай асфальт этесиңер, ошонун проектин түзүңүз. Макулбу, проект түзүңүз. Эмнелерди кыласыңар, кандай кыласыңар, архитектурный ошол проектин түзүңүз. Ошо силердин жазган проектиңерге карата биз өкмөттүн акчаны бөлүп берип туруп, ушул жерде полностью бир 2 жылдын ичинде асфальт этип берге берейик. Моундай болуп жатпасын. Жер деген азыр 1 соток жер кандай кымбат болуп атат. А бул жерде сел 11 гектар жер жатат. Проекттердин баарын даярдагыла. Быйылкы жылдын эсебинен жер өтүп, проекттер бүтүп, бар даяр болсун. Так. Эмдиги жылдан баштап строительствону баштайлы. Анан ошол жерге бул жерге келген проектлердин ичинде эмне болуш керек? Мына стадион болот. Могу садиктерди басына жетиш керек.
Елге мектеп жетпей жатса, мектепті қошқыла, бұл жергечи. Садик, фак қошқыла. Например, спортсмендерге бір спортзал қылып берейлі, ошо футбольный площадка чекесіне бір спортзал қылып берейлі. Балдарғачы, турау. Ошо үшін барлығын қошқыла кіргізіп. Мақұл бу? Мамлекетте Құдайға шүгір, ақша бар, бардығы бар. Только жергілікті бийлик органдар иштегиле, чурка кыласыздар ошолор. Мақұл бу? Чурка кылап, бутугар тийбей чуркаш керек. Мына бул жерде ушундай 11 гектар жерден бескозный болуп жөнөп жатканын мен азыр биринчи келип көрүп атам. Муну ушуга чейин мына аким эч нерсе кылган жоксуң, сен жүрөсүң. Так, губернатор гана, губернатор жүрөт. 11 гектар жер жөнөп жатат. А элдер болсо, могул жерде эч кандай инфраструктурасы жок булардын. Мына ушул жаңарыктардын стадиону жок, же демала турган жери жок, же паркы жок, же жакшыраак садиги жок, эч нерсеси жок. А биз болсо бул жерде отурабыз. Макулбу? Ушул маселелердин баарын чечишибиз керек да. Хорошо? Аким, сизге тапшырма ушу. Анан кийин ушу мен ойлойм сизге канча бир 2 ай убакыт жетет болуш керек, а? 2 ай жетет. Бир 2 ай убакыт жетет болуш керек. Мына июль, август, июнь эсептөбөгөн. Сентябрга маган ушул жердин проектисин, конкретный түзүлгөн проектини утвержден проектисинен кийин көрүнгөн нерсени рисовать деп жаза бербегиле. Боло турган нерсени жазыңдар. Элге пайдасы тие турган нерсени жазыңдар. Макулбу? Анан кийин оюңарга келген баягы ойду тоонун чыza бербегиле. Конкретный нерсени жазгыла. Сентябрда алып келесиңер. Кийинки жылдан баштап уже биз акчаны бөлүп беребиз, ишти баштайбыз. Мындан сырткары аталган аймакта ушул эле курулушчуларга караштуу болгон 4 гектардан ашууну аянтты ээлеген гараж болуп турган жерди дагы толугу менен мамлекетке кайтарып, ал жерге дагы айылдыктар үчүн зарыл болгон объектилерди курууну пландоо иштерин тапшырды. Хорошо, биз мына стадиондорду, мектептерди бияк кылабыз деген пландаштырып атабыз, туура, уже чечтик. Ал жерди алып эмне кыласың анан? Максаттуу пайдаланыш керек да. Алып эмне кыласың? Шейни цех деген. Мисалы мечке каттап туруп социалдык багытта катташыбыз керек да, чтобы кийинки үчүнчү жакка чыгып. Ошону алып алгандан кийин дагы бирөөгө сатып, дагы бир шылуундар келип, дагы баягы коррупционерлер келбеш керек да. Ошол маселени да караш керек. Айыл өкмөттүн, мамлекеттин 1 метр жерин же болбосо элдин бир үлүшүн, байлыгын шылуундарга карматпашыбыз керек да. Бул башкы негизги маселе биздики ушул. Мурда эгер кармап кеткендерди баардыгын кайтарышыбыз керек. Ушул маселе боюнча көтөрүңүз, караңыз, буна билген адамдар менен сүйлөшүңүздөр, макулбу? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мыйзамдын чегинде ошонун баарын айыл өкмөткө кайтарып бергиле. Муниципальный собственность кылып. Макулбу? Анан ошолордун булардын менчигинде турсун. Ошо сатып кетпей турган болуш керек. Бул жер окумуштайдай болгон сонун строитель лагерь деп айтылчу да. Мурда жанагы каникулдарда бул жерде мектеп окуучу балдары келип, бул жерде эс алып, бул жерде 2000ден ашык окуучу балдар келип эс алчу эле. Бассейни болчу эле, жанагы коттедждери болчу эле. Бул жер где-то бир 10 гектардан ашык жер. Эл кайрылды. Камчек Кыдыршаевич ушул жана мечитти ачуу аземинин алкагында келип, элдин суроосун дароо келип бул жерди көрүп, бул жерде мына аким, райондун акими, айыл өкмөттөрдү, жергиликтүү эл менен жолугуп сүйлөшүп, бул жердин бардык жана инфраструктурасын заманбап, жанагы бүгүнкү замандын талабына жооп берген мектеп, бала бакча, стадион, бул жерде жана керек болсо бассейндерди, швейный цехтерди куралы деген өзүнүн идеяларын айтты. Акимге бүгүнкү күндө мына поручение болду. 2 айдын ичинде бардык проекттерди мына жергиликтүү эл менен сүйлөшүп туруп, проекттерди даярдагыла. Ошол проекттердин алкагында Кудай буйруса, эмки жылдан баштап бюджеттен каржылап, бул жерди сонун кылып туруп, замандын талабына келген сонун комплексти куруп баштайбыз деп Камчек Кыдыршаевич тапшырма берди. 2 айдын ичинде 1-сентябрга толук кандуу ушул 10 гектар 56 соттуктун ген планы менен анын ичинде эмнелер курулат, кандай социалдык объектилер турат, бардыгын ошону алып келүү боюнча конкреттүү, деталдуу планы боюнча тапшырма берди. Кудайым буйруса биз ошол убакыттын ичинде алып барабыз. Ага чейин айылдык кеңештин депутаттары жаштар менен бул жерге эмне кылышыбыз керек, так биринчи такташып алабыз. Андан кийин архитекторлор менен, тиешелүү специалисттер менен отуруп, деталдуу планын иштеп чыгып, анан ген планын негизинде биз 1-сентябрга Кудайым буйруса алып барабыз. Камчыбек Ташиев коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 2 ай убакыт берди. Андан ары курулуш иштерин баштоо зарылдыгын эскертти. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Кара Суу району.
Ош қаласында Шар суу каналы ишканасы таза сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча рейд жүргүзүп жатат. Эскертүүгө ылайык ичүүчү таза сууну килемдерде, унааларды жууганга, короого чачканга жана турак жайлардын алдындагы бакчаларды суугарууга тыюу салынат. Эгер зарылчылык болсо түнкү саат 24:00 баштап таңкы 5-ке чейин колдонуу сунушталат. Дегени менен бул эрежелерге баш ийбегендер четтен чыгат. Оштогу таза суу пайдалануудагы көйгөйлөр кабарчыбыздын материалында. Канализацияга тыгып койгон, вентиль иштебейт. Эшигин алдын жууган жарым саат нары Ошто ичүүчү таза сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча рейд күн сайын уланууда. Мындай иш-чара шаардагы 9 аймактык башкармалыкта 1 айдан бери жүрүп жатат. Максаты таза сууну сарамжалдуу пайдалануу менен кала тургундарын тегез үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу. көчөгө алып чыгат, токтобойт экен. Ошо бир көрүп. Рейдтин жүрүшүндө жеке турак үйлөрдүн жашоочулары ичүүчү таза сууну үй алдындагы бакчаларын суугаруу максатында өз алдынча орнотуп алышкан суу түтүктөрү кесилип, сарамжалдуу пайдаланбаган тургундарга эскертүүлөр берилип, айрымдарына айып пул салынууда. Палас килем жууганга болбойт. Жо билбейм деп күзгө чейин же кийинки жылга чейин 1 жыл турбаш керек. Көчөдө кран вообще мүмкүн эмес, болбойт. Азыр койгонго болбойт деши. Эфирден пайдалануу айтып кетким келет. Сууну үнөмдүү, экономдуу колдонгула деп, себеби бул мусулманчылыкта да ысырапкерчиликке болбойт. Сууну үнөмдүү, экономдуу колдонуш керек. Мусулманчылыкка да туура келбейт. Башка элди дагы ойлошубуз керек. Үнөмсүз колдоно турган болсо суусу кыркылат, техникалык шарттамасы жокко чыгарылып, такыр суу берүү токтотулат. Анан укук коргоо органдарына өткөзүп берүүгө мажбур болобуз. Ош Шар суу каналы ишканасы кала тургундарын учурдагы климаттык шартка байланыштуу ичүүчү таза сууну ысырап кылбоого чакырат. Эгер зарылчылык болсо, түнкү саат 24:00 баштап таңкы 5:00 чейин колдонууну сунуштайт. Сырткары өзүбүздүн баягы счет изчисления деп сууга төлөм жүргүзгө барган кагаздын аркасында ошо полив кылганга болбойт, килем жууганга, машина жууганга болбойт. Бул ичимдик суу деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 9 аймактык башкармалыкта биздин ишкананын кызматкерлери тарабынан күнүгө тынымсыз рейдтерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ичүүчү таза сууну килемдерди, унааларды жууганга, короого чачканга, турак жайлардын алдындагы бакчаларды суугарууга тыюу салынат. Талапка баш ийбегендерге ушул күнгө чейин 50дөн ашык протокол түзүлдү. Мамлекеттик мекемелерге дагы ОЗ2 жана кат түрүндө кайрылуулар жолдонгон. Эрежеге баш ийбеген физикалык жактарга 4,5 миңден, юридикалык жактарга 17 миңден баштаган суммада айып акчага жыгылат. Белгилей кетсек, рейд октябрь айына чейин күн сайын өткөрүлөт. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Ынтымак айыл аймагындагы Жаңы Арык айылында жаңыдан курулган Азатбек Ажы атындагы мечиттин ачылуу аземи болуп өттү. Мечит коомдук жана саясий ишмер Равшан Сабиров тарабынан курулган. Аталган мечит 2006 жылы 300 адамга ылайыкташып салынып, бирок акыркы учурда элдерге тардык кылып, эскелеге жетип калган. Муктаждыктан улам Равшан Сабиров мечитти бузуп, ордуна 1000 кишиге ылайыкташкан заманбап шарттары менен камсыздалган жаңы мечитти курду. Ачылуу аземине Камчыбек Ташиев баштаган белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Мечиттин ачылыш аземи толугураак кийинки материалда сөз болот. Бүгүн Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүндөгү Жаңы Арык айылында Азатбек Ажы атындагы мечит кайрадан ачылды. 2006 жылдары коомдук жана саясий ишмер Равшан Сабиров тарабынан 300 адамга гана ылайыкташып курулган мечиттин эскилиги жетип, мусулман коомчулугунун саны көбөйгөндүгүнөн элдер батпай калып жаткан. Равшан Сабиров муктаждыкты тез арада жоюу үчүн мечитти кайрадан бузуп, жаңылап 1000 адамга ылайыктап, заманбап шарттары менен кайрадан куруп бүткөрдү. Бүгүн ачылыш аземи орун алды. Күнөөлөрдүн кечиришине себепчи болсун. Кудай таала бүгүн жакшылыкка жыйнагандай жаннатында да төрүнө жыйнасын. Алла таала барыбызга берекелүү, өрнөктүү, бейишке татыктуу өмүр берсин. Ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев, Азирети муфтий Абдулазиз Ажы Закиров, Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, дин аалымы Максат Ажы Токтомушев жана башка бир катар белгилүү коомдук ишмерлер катышты. Ачылуу аземинен соң жума намазы окулду. Бул мечитибиз Алланын үйүнү курган ар бир адамга Алла таалам өзүнүн бейиштен орун даярдап үй салып коям деген өзүнүн убадасы бар. Ошонун сыңарындай ушул
мечитти курган Равшан досубузга, ушул жерде иштеген усталарга, ар бир үлүшүн коскон адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Элибизде ушундай жакшы жактарга үндөгөн, тарбиялаган үйлөрүбүз көбөйө берсин, мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Ошол эле мезгилде элдин журттун арасында ар түрдүү адамдар болот экен. Кээ бир адамдар ошол мусулманчылыкты жабынып алып, мусулманчылыгыбызды башка нукка буруп кетейин деп аракет кылгандар дагы чыгып атат. Алардын баарына өзүңүздөр сак болосуздар деген ойдомун. Кудай буйрса баардыгыбыз туура жолдо элибиздин журтубузга чоң кызмат кылабыз деймин. Бул мечиттин курулушуна 2006 жылы курулган болсо, кайрадан заманбап болуп курулушуна кайрадан кайрымдуулук колун узатып жардам берген Равшан Азатовичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, мусулмандардын атынан, калайык журт жамааттардын атынан, ошондой эле ушул алыс жакындан келген коноктордун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мына биз көрүп турабыз, аябай жакшы заманбап үлгүдөгү мечит болуптур. Биз ары бери өткөндө мына кан жолдо курулган бул жерде мына мусулмандарга жакшы бир шарайт түзүлгөн болчу. Дагы жакшы шарттар менен ушул мечит кайрадан заманбап болуп элге тартууланып отурат. Бир канаттуунун уясынчалык дагы мечит курсаң, ошого Алла Таала бейиштен кан сарай берет деген. Канаттуунун уясынчалык эч ким мечит эле курбайт. Пайгамбарыбыз ушуга чейин бизди мечит менен байланыштырганды айтты. Анткени туган мечитке түшкөн береке бизге келет, айылыбызга келет, хидаят келет, Алла субханаху ва таала берет. Ошондуктан алхамдулилlah Кыргызстаныбызда мечиттер курулуп атканы, көбөйүп атканы, жанданып атканы өтө бир кубанычтуу амал. Мен бүгүн айта алат элем. Бүгүн эле мынакей жаңарыкта эле майрам эмес, асманда дагы майрам десем адашпасам керек. Периштелер сүйүнөп, Алла разы боло турган улуу амал болуп атат. Равшанке, сизге чоң рахмат. Мынакей атаңызга рахмат. Бул жерге элге акыретте чоң бейиштин төрүнөн үй салып койдуңуз. Аллах разы болсун. Ошол менен бирге мынакей Айшатамдын атын койдуңуз. Айшатам дагы ошо жаткан жери бейиштин төрү болсун. Азатбек Ажы мечити Ош-Бишкек жолунун боюнда жайгашкан. Бул болсо жергиликтүүлөрдөн сырткары жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуулук жаратат. Мечиттин бир бөлүгүндө аялдар үчүн каралган намазканада жайгашкан. Курулуш иштери толугу менен Равшан Сабиров тарабынан каржыланган. Мындан сырткары Жаңарык айылына аталган мечитке жакын жерге Анаркан Ажы атындагы медресенин курулушуна да капсула салуу аземи болуп өттү. Иншалла кут берекелүү болсун. Ошол жерден чындыгында мамлекетибиздин келечеги үчүн жаш улан кыздарыбыз, балдарыбыз окуп өнүгүп өссүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Кет. Бисмилlah. Başta verelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudayım şu yerlerde imandуу, ынсаптуу жигит кыздарыбыз, балдарыбыз өсүп өссүн. Эмки жылы Кудай буйрса ачылышына аман эсен сак саламат келишти. Кудай насип этсин. Ал мечитте чоң жолдун боюна болгондугуна байланыштуу эл абдан көп кирип, жума намаздарда батпай калып атты. Ошондуктан эл суроо менен чыкты, ушул мечитти чоңойсок депчи. Бүгүнкү күндө ошол мечитти биз 2 этаждуу кылып, мурда 300 киши бата турган болсо, азыр где-то 1,5 киши бата тургандай кылып, чоң замандын талабына жооп бере турган жакшынакай, татынакай бардык шарттары менен мечитти бүгүнкү күндө курдук. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошол эле мезгилде бүгүн дагы бир жакшы жишан болуп
болуп атат. Бул ошол жанагы тема бейиш эненин таманын астында деп мен ошол атамдын үйүнө өзү ошол жерге медресе куруп ислам окуу борборуну Кудай буйрса капсуласын бүгүн салдык. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр ошого. Кудай буйрса аны дагы эмики жылкыга ошол апабыздын 85 жылдык юбилейине ачайлы деген ойлорубуз бар. Азатбек Ажы мечитинин курулуш иштери өткөн жылы башталып, толугу менен тийиштүү мамлекеттик документтери, уруксат кагаздары бар. Ал эми Анаркан Ажы ислам окуу борбору болсо толугу менен келерки жылы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери пландалган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион, Кара Суу району. Кыргызстандыктар бул жылы 16 июнда Курман айтты белгилешет. Ал эми 17 июнда эс алуу күнү жарыяланган. Курман айттын максаты жалпы мусулмандар үчүн бир гана мал жандыктарын курмандыкка чалуу эмес, жаратканга жакындоо. Курмандык чалууда малды тандоо, жашына жана абалына маани берилет. Андан сырткары айт майрамына табыштап мал союп жаткан адамдардын ниети түз болушу шарт. Быйыл Курман айт 16 июнда белгиленет. Муфтияттан билдиришкендей 15 июн арапа күн болот. Ошондуктан кыргызстандыктар 15-нен 17-сине чейин эс алышат. Курман айт орозо айттан кийинки мусулмандардын негизги майрамы. Айт деген сөз араб тилинен алынып, кыргызча майрам дегенди туюндурат. Курман айт өзү менен айтып тургандай эле курбандык кылуу менен өзгөчөлөнгөн ай. Бул ай сиз менен бизге чыныгы бир майрамдык маанайда тартылай турган, сүйүнө турган, кубана турган, курсант боло турган бир убакыттардын жашообуздагы көз ирмемдердин бири. Мына ошондуктан дагы бул айда Аллах Таала сиз менен бизге шариятыбыздагы фарз кылган курбандык кылуу ибадаты, балким айт намаз окула турган бир улуу ибадаттарыбыз турат. Бул майрам боорукерликтин, ыймандуулуктун үлгүсү катары сыпатталат. Анткени мында курмандык чалынып, колунда барлар малдын этин муктаждарга берип, адамдардын арасында урмат, сый сезимдерин күчөтөт. Шариатка ылайык бир катар критерийлерге жооп берген адамдар курмандыкты чалышы керек. Мусулман болушу шарт, акыл эси соо, балагатка жеткен, сапарда же жолоочу болбогон. Курман айт күндөрү негизги муктаждыктарынан тышкары курмандык чалуу мүмкүнчүлүгүнө же болбосо нисап өлчөмүндөгү байлыкка ээ, бай адам курмандык чалуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Курмандыкка кой, эчки, мал, төөз сыяктуу жаныбарлар чалынат. Ал эми жылкы, тоок сыяктуу канаттуулар жана коен жараксыз болуп эсептелет. Аны менен катар курмандык чалып жаткан кишинин ою түз, ниети калыс болушу керектиги айтылып келет. Аллах Таала важиптуу амалды аткарам деген адамдын ниети туура болуусу, жаратканга ыкылас кылып, туура ниет менен аткаруусунда турат. Биз бул курбандыкка союлган жандыктардын ар кандай айыптан таза болуусу дагы маанилүү. Койдон башка өгүз же төө сыяктуу жандыктардын ичинде шериктеш болгонго шариятыбыз уруксат берет. Бул кезде шариятыбыз 2 адамдан 7 адамга чейин уруксат берилген. Курмандык катары чалына турган малдын жашына дагы маани берилет. Төө 5 жаштан, бука, уйлар 2 жаштан, койдун, эчкинин жашы 1 жаштан кем болбоого тийиш. Ошондой эле курмандыкты айт намаз окулгандан кийин 3 күнгө чейин чалууга мүмкүн дешет. Союла турган, курбандыктын союла турган, курбандыкка чалына турган убакыттын качан болуштугун Аллах Таала айт намаз окулгандан кийин болгондугун баса белгилеп турат. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыз өзү башка бир берекелүү хадисинде ачык баяндап, кимде-ким айт намаз окулганга чейин курбандык чалган болсо, айт намаз окулгандан кийин кайра кайтарып сойсун деп айтат. Мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарды кайра кайтарып сойсун деп эскертет. Муфтияттан кабарлангандай, Курман айт күнү намаз мечиттерде окулат. Программага ылайык таңкы саат 6-дан баштап баяндар айтылып, 7:30 намаз башталат. Эске салсак, Курман айт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин келет. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Акылай Карабаева, регион. Бишкекте түрк даамдарын таанытуу иш-чарасы өттү. Анда түрк элдеринин суусундуктарынан тарта тартууларына чейин элге тартууланды. Кылымдык рецепттер түрк даамдары аттуу иш-чарасы Туркия элинин тарабынан уюштурулуп, ага Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган баштаган бир катар элчиликтин кызматкерлери катышты. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, түрк элдеринин ырлары жаңырды. Тектүү элдин улуттук тамактарын таанытуу жараяны ушуну менен борбордо 4-рет өткөрүлүүдө. Белгилүү болгондой
болгондой, Кыргызстанда түрк ашканасы кеңири жайылып, өлкөдө тамактануучу жайлары да ондоп саналат. Бул албетте эки өлкөнүн ортосундагы карым-катышты дагы да бекемдеп, маданиятыбызды байытууга да салымын кошот. Маалым болгондой, аталган мамлекет жыл сайын 19 майдан 27 май айына чейин түрк ашканасынын жумалыгын белгилеп келишет. Merhabalar. Bu etkinliğimizin amacı Бүгүнкү өткөрүп жаткан программабыздын негизги максаты даамдуу түрк тамактарын кыргызстандык досторубуз менен бөлүшүү. Ошол эле учурда биримдигибизди, достугубузду, ынтымагыбызды көрсөтүү. Албетте кыргыз элин жакшы көрөбүз. Кыргыз элин ата топурагыбыз деп эсептейбиз. Ошондуктан бул жактагыларга өзүбүздүн маданиятыбызды, тамак аштарын алып келүүгө кубанычтабыз. bir bütün olmak. Максим Лысыцин Кыргызстандан футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Ал Кыргызстандан футбол курама командасын сентябрь айында баштала турган 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-баскычына дайындайт. Максим Лысыцин Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 4 жыл мурун баштаган. Күн мурун Кыргыз футбол биримдигинин аткаруу комитети Лысыциндин талапкерлигин бекиткен соң КФБнын президенти Камчыбек Ташиев кураманын жаңы машыктыруучусу менен жолукту. Ал команданын жаңы устатына ийгилик каалап өтүп, анын жетекчилиги алдында курама командабыз жаңы максаттарга жетет деген ишеничин билдирди. Кыргыз футбол биримдиги менен жаңы башкы машыктыруучу ортосундагы келишим 1 жылга эсептелинген. Максим Лысыцин дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-баскычы аяктаганга чейин иштейт. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассики социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.